Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Маевка айылында турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп келүү жолун сиздерге түшүндүрөйүн туғандар. Көпчүлүгүңүздөр билген Молодая гвардия менен түз эле объезднойду карап, түндүктү карай келе бересиздер. Келіп жатып Махатма Ганди көчөсүн түшөсүздөр, анан ошол эле көчөнүн уландысы бул жака түшкөндөн кийин Молодая гвардия болуп калат тугандар. Сол тарапты карап келип жатсаңыздар, магазин магнитти көрө аласыздар. Магазиндин арты тарабында мечит, андан кийин да бир аз бассаңыздар, бул жакта айыл өкмөтү бар тугандар. Ушул айыл өкмөтү менен магазин магниттин ортосундагы школьная көчө менен 430 метр батышты карай басып барсаңыздар, биздин сатылуучу үй жайгашкан тугандар. Аралыкты мен Яндекс карта менен карап айтып жатам тугандар. 430 метр көргөздү. Анан бул чоң трасса менен 218-чи, 173-чү жана башка көптөгөн эле маршруткалар өтөт. Шаардын көптөгөн жерлерине. Баят базарына чейинки аралык 1 километр 900 метр. Ош базарга чейинки аралык 5 километр жана Дордой базарына чейинки аралык 7 километр көргөздү тугандар. Дагы кандайдыр бир адашуулар же сиздерде аныгыраак дагы маалыматтар болсо, аны комментарийге жазып кетиңиздер тугандар. Школьная көчөсү менен 430 метрдей батышты карай басып келип, Аларчинская көчөсүнө жетип келип калдым. Бул жерде Школьная көчөсү бүтүп, Аларчинская көчөсү менен кесилишкен жер болуп калат экен. Ошол жерде эле мына биздин сатылуучу үйдө жайгашкан. Адреси Аларчинская көчөсү 78-чи үй экен. Бул көчө тараптан көрүнүшү, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Көчө тараптан блок менен тосулуптур. Мектеп, садик, мечиттер бар тугандар. Мектепке жөө эле барып келсеңиздер болот экен. Андан ары короосуна кирейин. Айта кетчү нерсе, суу, свет бар, анан газ деле бар экен. Мына өзүңүздөр деле байкаган болсоңуздар керек. Газдын трубалары өткөн бул жака. Канализациянын суусу септикке куюлат. Септик деле мына бул жакта жайгашыптыр. Эми үйдүн жеринин аянты 8,5 соток экен. Алды тарабына мынтип брусчатка чапталган. Анан газон же болбосо гүл эккенге мындай жерлерде калтырылыптыр тугандар. Андан ары документ боюнча айтсак, кызыл китеп, техпаспорт баары жайында, баары бар тугандар. Эми үй жөнүндө айтайын. Үй кирпич менен бүтүрүлгөн, 250 квадрат метр. Тышкы тарабы декоративный штукатурка экен. Письмопояс, колонна баары куюлган. Так, азыр биринчи эле болуп сиздерге үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң кайра чыгып короосунда калган маалыматтарды да берем. Киргенде эле мындай прихожка. Дубалдары шпаклевка экен, тугандар, ылдый тарабы стяжка куюлган. Андан кийин ушул жерден эле оң тарапка кирип кетебиз тугандар. Киргенде эле мындай коридор жайгашкан. Ушул жерден оң тарапка кирсек, кухня экен тугандар. Узун турасы 4,5-5 көрүнөт. Ички тараптан суу чыгарылып, раковина орнотулуптур. Түштүк тараптан 2 пластик терезе орнотулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө полу ламинат. Потолок пластик экен. Ушул эле кухнядан түзөтсөк, бул жакта паровой отоплениянын топкасы жана душта жайгашыптыр. Бул котел жайгашкан бөлмө. Дубалдары кафель, потолок пластика, чыгыш тараптан бир пластик терезе орнотулган. Пол деле кафель экен. Бул топка көмүр менен иштейт тугандар. Бул жакта азыркы учурда газ бар. Эгер сиз газ кошулсаңыз деле болсо керек. Же ал үчүн отдельно котел аласызбы,
Қысқасы, ұсталар өзіңіздер комментарийге жазып қойыңыздар. Андан ары ушул жерден оң тарапқа кіргенде душ жайгашкан туғандар. Душевой кабина, суусу Аристон менен жылыйт. Дуалдары кафель, потолок пластика, жана ички тараптан бир раковина орнотулуп, сууда чыгарылыптыр. Чыгыш тараптан бир терезе орнотулган туғандар. Андан ары кайра эле мен кухняга чыгам. Андан айта кетчү нерсе, көбүнчө көрүүчүлөр ондай мебелдер калатпы, ошондо айтып койчу деген суроолор менен кайрылышып калат комментарийге. Үй ээсинен сурасам, аны деле сүйлөшөбүз деди. Жакшылап сүйлөшсөк, может калып деле калышы мүмкүн. Эми андан ары кайра эле коридорго чыгып түз эле өтсөк, бул жактан холл дейбизби, зал дейбиз, ушундай чоң бөлмө жайгашкан. Дуалдары обой, потолок гипсокартон, батыш тараптан жана тоо тараптан, түштүк тараптан пластик терезелер орнотулуптур. Ар бир бөлмөгө паровой отоплениянын батареялары да орнотулган тугандар. Пол ламинат. Узун турасы 6га 8 экен. Мына ушундай тугандар. Андан ары эми үйдүн 2-нчи этажына чыгып, ал жактагы бөлмөлөрдү да сиздерге тааныштырайын. Кухнядан киргенде эле сол тарапта бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. Азыркы учурда ал жакта үй ээсинин балдары, үй ээси өзү болгонуга байланыштуу ал жакта тарткан жок тугандар. Анан дагы эскерте кетчү нерсе, обойлор, моющий обойлор экен. Так. Андан ары мына бул тепкич. Тепкич деле мындай көргөзө кетейин. Кандайдыр бир маалымат айткан үчүн сөз байлык жетишпеди, же эмне болду, көрүп эле өзүңүздөр деле байкап ала бериңиздер. Мындай бир көргөзө кетейин. Бул 2-нчи этажга чыккан жер. 2-нчи этаждын холлу болуп калат ошондой туугандар. 2-нчи этаждын холлу. Ушундай көрүнүштө, потолок гипсокартон, пол ламинат экен. Түндүк тараптан жана түштүк тараптан терезелер орнотулган. Ушул эле жерден сиз балконго да чыгып кете аласыз. Балкон жабык экен, балкон мындай эле көргөзө кетейин. Эшиги жабык экен туугандар. Анан түз эле бул жака кирип кетсек, дагы бир чоң бөлмө жайгашкан. Зал дейбизби же эмне дейбиз? Чоң бөлмө экен, ушундай узун турасы 4г 6. Түштүк тараптан жана чыгыш тараптан бирден терезелер орнотулуптур. Потолок гипсокартон. Эми кайра эле ушул бөлмө менен түз холлго чыгып, андан ары өтүп кетсек, бул жакта дагы бир спальня бөлмө жайгашкан. Узун турасы 3,5 га 4,5 экен. Дуалдары обой, моющий обой, батыш тараптан бир пластик терезе орнотулган жана потолок гипсокартон туугандар. Эми кайра эле 2-нчи этаждын холлуна чыгып, оң тарапка кайрылганда дагы бир бөлмө жайгашкан. Узун турасы 6га 4. Дуалдары обой, потолок гипсокартон туугандар. Батыштан жана түштүк тараптан бир пластик терезе орнотулуптур. Бир-бирден ар бир бөлмөгө жана айткандай эле паровой отоплениянын батареялары да орнотулган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле короосуна чыгып, сиздерге калган маалыматтарды берейин да. Анан баасын айтайын туугандар. Мен кайра эле үйдүн короосундамын туугандар. Азыр үйдүн батыш тарабында бир аз жер жемиш экенге жер, анан черешня багы, кладовка бар экен. Ошолорду да көргөзгөнчө анан сиздерге баасыны айтам туугандар. Бул үйдүн түштүк тараптан, тоо тараптан көрүнүшү. Мына батыш тарабында мынча жер жемиш экенге жер, анан черешня багы, персик жана башка бактар да бар экен.
8 түп. Бұл жақта бір өрік бағы да бар екен. Түз эле ушул тротуармен басып барсак, үйдүн тышкы тарабында туалетке бара алат экенбиз. Анын оң тарабында мындай складта бар экен туугандар. Бул бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Узун турасы бир 4кө 8дей көрүнөт болжол менен. Арт тарабында бир көргөзө кетейин. Арт тарабында бул кошуна менен болгон граница. Батыш тараптагы. Бул көрүп турганыңыздар тоо тараптагы кошуна менен болгон граница. Ал жагы теги Зымторго чейин түндүк тараптагы кошуна менен болгон граница туугандар. Эми бул үйдүн баасын айтайын туугандар. $75,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Бир аз арзандатуулар сүйлөшүүлөр болот. Дагы эмне маалымат калды? Үй ээсинен сурап алсаңыздар болот туугандар. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.